Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар. Сиздер менен мен Кубаныч Райымкулов. Биздин Эрктүү бол марафонубузга кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге бул видеодо бизде арыктоодо эң маанилүү болгон, эң сонун тренировкалардын бири бул чуркоо жүгүрүү болуп эсептелинет. Бүгүнкү видеодо биз сиздерге кантип туура чуркасак батыраак арыктайбыз, ал эми чуркоонун техникаларын кантип туура дем алабыз, ал эми жүгүрүүдө бизге кандай бут кийимдер керек, травма алып калбаш үчүн эмнелерди кылыш керек, ушул жөнүндө айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Биз баштадык. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бизде жүгүрүүдөн дагы мурун кылына турчу нерселер бар. Булар разминка жана заминка болуп эсептелинет. Азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Разминка бул баштан аяк буттун учуна чейин денени кызытып болот. Мисалы колдорубузду чойгулап, денебизди жүгүрүүгө даярдашыбыз керек. Бул разминка болот. Ал эми биз жүгүрүп бүткөндөн кийин, мисалы сиз 5 километрден 21 километр, 42 километр жүгүргөндөр бар. Ошолор жүгүргөндөн кийин суставтары ооруп калат. Ошону эртеңки машыгууга, эртеңки жүгүрүүгө даярдаш үчүн биз заминка кылабыз. Заминканы кандай кылат? Заминканы денелерди бошотуп, чоюлуп, колдорду тартып, буттарды иштетип, буттарды чойгон бул заминка болуп эсептелинет. Машыгуудан алдын сөзсүз түрдө разминканы сунуштайбыз. Эң азы дегенде 5 минуттан 15 минутага чейин. Достор, эгерде сиздер күнүмдүк машыгуу видеолорун кааласаңыздар, анда менин Instagram жана TikTok баракчаларыман көрө аласыздар. Биздин баракчада сиздер үчүн спорт боюнча кызыктуу видеолор жайгашкан. Ссылка описанияда. Разминканы жасап бүттүк, достор. Бизде негизи жүгүрүүдө этаптар аябай көп. Мен сиздерге арыктоого гана керектелүүчү бир нече маалыматтарды айтып өтөйүн. Арыкташ үчүн аэробный темп менен жүгүрүш керек. Жүгүрүүдө өзү аэробный, анаэробный деген түшүнүк бар. Бул жүрөгүбүздүн согушу болот. Аэробный 135тен 140ка чейинки минутасына согушу. Ал эми анаэробный тез. Бул 170-180 согушу болот да. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн. Мен катуу жүгүрсөм, мен батыраак арыктайм, менден көбүрөөк энергия кетип, мен көп тердеп, менден көп суулар агып кетет деп. Жок, андай эмес. Бизде салмак көп болгондугуна байланыштуу биз энергияны көбүрөөк кетирип, калорияны көбүрөөк кетириш үчүн биз аэробный темпте жүгүрүшүбүз керек. Минутасына 135тен 140ка согушу болот. Ал кандай болот? 8 темп менен жүгүрсөк болот. Мисалы, жаныбызда бирөө менен жүгүрүп кетип атканда эркин, кеңири, бандай чүмкөнүп, сүйлөй албай калабыз, андай эмес. Бири-бириз менен эркин баарлашып кетсек, бул аэробный темп, жай темп менен болот да. Ал эми катуу жүгүрсөк, бизде наоборот болот. Энергия кетет, углевод кетет. Бана ошол нерсенен батыраак чарчап калабыз да, бизден салмак кетпейт. Ошон үчүн мен сиздерге сунуштайм, жай темпти сунуштайм. Азыр мен сиздерге жай темп кандай болот, азыр көрсөтүп берем. Жай темп дегенибиз, достор, бул баскандан эле бир аз батыраак болот. Атайын приложениялар бар, сиздер колдонсоңуздар болот. Instagramда Strava деп жазып коем бул жерге названиясын. Ал эми жай темп 8, 9, сиздин салмагыңыз оор болсо 10, 12, андан сырткары өтө эле бизде салмак ашыкча болсо, бизде мурун физический подготовка жок болсо, биз жөн гана жай бассак да болот. Ал сиздерге жай жүгүргөндө андан кийин басканды көрсөтүп берейин. Жай темп дегенибиз бул досубуз менен же жаныбызда партнерибиз менен сүйлөшүп кетип атканда эркин кыйналбай жүгүрүп кетип атсак, бул жай темп болот. Мисалы бул. Ал эми сизде жүгүрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, салмагыңыз оор болуп же физический подготовкаңыз жетишпей жатса, биз сизге жөн гана жай басууну сунуштайбыз, салмак оорлоор үчүн. Бул ходьба деп коет орусчасы. Жай басканда өзүнүн эрежелери бар. 2 минутта катуу басабыз биринчи башталганда. Мисалы бул катуу темп болот да, баскандынчы. 2 минутта ушундай баскандан кийин кайра 2 минутта акырын басабыз жөн гана. Ушундай темпте бассак болот. Ушуну биз жумасына 3 же 4 жолу чыгабыз. 50 минутадан 1 саат 20 минутка чейин чоссок болот. Андан сырткары дагы приложенияларды жүктөп алып, ошол жактан шагыңыздарды эсептеп турсаңыздар болот. Бул басуу дагы биздин арыктообузга аябай чоң жардам берет. Ал эми кийинкилери, достор, бизге эң маанилүү болгон жүгүрүүнүн техникасын, туура дем алуу, кантип дем алыш керек. Ал эми эң маанилүү болгон, көпчүлүгү маани бербейт, кроссовка тандаштан. Бизде кроссовка не то болсо, ыңгайсыз болсо, бизде травма болуп, кыйналып калабыз да, анан жүгүрүүгө чыкпай коебуз. Ошол себептен ушул нерсени да эске алышыбыз керек. Азыр бул этаптарды мен сиздерге Ош шаарынын жүгүрүү боюнча тренери Самирбек Эрнисбек байкебизден интервью алганча сурап сиздерге түшүндүрүп беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Телефонду алып алсаңыз болот сиз. Биз Эрктүү болдун марафонуна жүгүрүү боюнча
арыктоого жүгүрүүнүн кандай пайдалары бар ошолорду айтып бердик. Сизге берилүүчү суроолор жүгүрүүдө туура дем алууну, жүгүрүүнүн техникасын, андан кийин жүгүрүүдө бут кийим, кроссовка канчалык мааниге ээ, ошол боюнча айтып берсеңиз кененирээк кылып. Жакшы. Чуркаганда биз негизи чуркоо деги эле кыймыл аракет бардыгы бул кислороддун жардамы менен болот. Демек биз чуркаганда кенен дем алышыбыз керек. Дем алганда негизи желательно жакшыраагы мурун менен демди алып туруп оозу менен чыгарган. Бирок кээинки учурларда спорный учурлар болуп калат. Бул кайсыл учурда? Эгерде биз интервальный работа катуу чуркаган учурларда биздин мурдубуз кислородду алып келгенге жетишпей калат. Ошол маалда оозуң менен дагы мурдуң менен дагы дем ала берсең болот. Эми бирок азыр бул жерде эркти болдо салмакты ташташ керек болот да. Демек биз жай чуркайбыз. Жай чуркаганда болушунча колубуздан келишинче мурдубуз менен дем алып, чоң кенен өпкөнү кислородко толтура дем алып туруп чыгарганда оозу менен чыгарганыбыз жакшы. Экинчи суроо болсо бул обув, бут кийим боюнча. Бул дагы өтө маанилүү, себеби канча жылдан бери чуркап жүрүп, паркта, стадиондо байкайм, бутуна, колуна келген эле кроссовканы, кетаны, футбол ойногон ар кандай бутуна мындай айтканда чуркоого ыңгайсыз болгон эле бут кийимдерди кийип алып чуркап жүрөт. Бул чуркоону баштаганда сөзсүз түрдө ошол сыяктуу обув менен баштасак, бул көптөгөн травмаларды алып келип бизге алып келиши мүмкүн да. Негизи чуркоодо баштагандардын 80-90% ошо обувду туура эмес кийген айынан, туура эмес обув кийген айынан травма алып калышат экен. Травмасы кандай болот? Тизеси ооруйт, надкоечниси ооруйт, голеностоп ооруйт, мындай айтканда толтура причиналар болот. Ошондуктан кроссовка алганда эң биринчиси, мисалы магазинден алабызбы же мисалы көбүнчө Ленингтен ушул сыяктуу жактан алып атабыз да азыр. Барганда ошо мага чуркай турган, атайын чуркоонун кроссовкасы дешибиз керек. Анан жөн эле кроссовка кийип чуркай берсек болбойт. Чуркоонун кроссовкасы, подошвасы жумшагыраак болот. Себеби көп учурда асфальтта чуркайбыз да, бул аябай травма опасный болот. Ошондуктан чуркаганда желательно обувдун таманы бийигирээк, атайын чуркоого ылайык болуш керек. Ал эми бутту кандай туура коюш керек? Чуркаганда бул жерде да мындай спорный мамилелер бар. Учурлар болот да, буттун учу менен чуркасак болот, буттун соончок менен, пятка менен түшүш керек дейт, башка жерлерде буттун учу менен дейт. Эң жакшысы буттун ортосу менен түшкөн жакшы. Буттун ортосу менен түшкөн жакшы. Анан бут биздин алдыбызга кетип калган эмес, бут өзүбүздүн астыбызга түшсө, ошол эң жакшы техника. Бул учурдан эч ким травма албайт. Ошо достор, эгер да жүгүрүү боюнча көбүрөөк пайдалуу маалыматтарды алам десеңиздер, биз бул жерде Агайдын тренердин аккаунтун белгилеп коебуз. Instagram баракчасына кирип беймарал аябай көп видеолор көрүп, пайдалуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Эрктүү болуңуздар, сак болуңуздар. Чоң рахмат.